Түркияга келген табигат кырсыгын кыргызстандыктарда терең кайгыруу менен кабыл алып, ар бир болуп жаткан окуяны жан дүйнөсүнөн өткөрүп жатканын Бишкек шаарынын айрым тургундары айтып беришти. Байбичесин кучактап алып ыйлап аткан бир аксакал кишинин дагы жүрөгүм ооруду да. Мен балдарымды үйдөн куткара албай калдым деп. Көпчүлүгү жердин алдында калып атат. Кыргыз шаараны Кызыл Өзгөш айылынан бир адам каза болду. Өтө эле оор болду. Аябай оор жоготу болду да. Апаттан улам куткарууга барган мекендештерибиздин ишин мыкты аткарып жатканын Түркиянын массалык маалымат каражаттары толкундануу менен ыраазычылык айтканынан билсек болот. Şu öndekiler Kırgızlar galiba, doğru mu? Arkadaşlar Kırgız ekip değil mi şu arkadakiler? Kırgızlar burada. AFAD ve Kırgızistan'dan gelen... Куткаруучулар тарабынан жер титирүүдө кулаган имарат астында калган жаран тирүү табылды. Мындай кубанычтуу жаңылык Түркия телеканалынын биринде түз эфирде чагылдырылган. Кырсыктын болгонуна канча күн өтсө да Кыргызстан кол кабыш кылууну токтоткон жок. Бул жагдайды боордош элдин түйшүгүн жеңилдетүүгө кошкон салым деп эсептесек болот. Ben ismi Abdülmetin Keskin. Kırgız Türklerinin yetekçisi olan, Kırgız Türkleri kovumunun yetekçisi olan hazır. Van'da Kırgızlar adından şundavız. Hazır biz benden koşuyor gelgen, İstanbul'dan gelgen, hazır Van'dan da kelevacı tatlar. Hazır Urmatu Prezidentimizge ayavay suyunu vatavız. Geçeten beri, 3-4 günden beri suyunu vatavız. Ovaltan gelgen kutkarışılar, Türkiye'nin hazır Kahramanmaraş degen yerinde, başka yerlerde de işte vatat, Alcer'den carandardı çıkardı, ayavay suyunduk. Türkler bütbari Kırgızistan'da, Kırgız'ın cereğini körsele ayavay suyun ötür. Şoğu Kırgız elimizge çok rahmat. Taza suyunduk. Kırgız mekendetiriz geldi hep kana. Hazır bul yerde, deprem bolğan yerde, kana, bütün ülkeler ketip yatatlar hazır. Hazır hiç tirik yok, hiç can yok. Hazır halı sök çıkıp da degen malda bugün Kırgız boğurdoşlarımız, Kırgız kutkarışlarımız gelip bugün 2 canlı daha çıkardı. Ыктыярдуу жардамчылар Түркиянын эли кийим-кечек эмес, акча, суу, баш калкалоо үчүн чатыр сыяктуу буюмдарга муктаж болгонун белгилешүүдө. Чатыр, газ же электрондук жылыткычтар, тамак бышыруу үчүн мештер, уктоочу каптар, бүктөлмө керебеттер, балдар үчүн жаңы кийимдер, ошондой эле курулуш шаймандары зарыл болууда. Түркияда убактылуу жашап жаткан кыргызстандыктарда кол кабыш кылып мүмкүнчүлүгүнө жараша жардам берип жатышат. 7 жаштагы кызды ушул бала куткарып алыптыр. Молодец кыргыздын баатыр жигиттери. Биздин кыздар жигиттерчи арам ниет жок да, каяка барса душой иштейт да, душой калайт. Эң негизгиси биздин кыргыздардын жүрөгү ак. Башка улуттар деле жакшы, биздики вообще жакшы деп койгон. Чынбы? Конечно. Биздикилер баягындай да мындай. Бир нерсе жасаса любой ишти майын чыгарат да. Өлкөдөн барган куткаруучулардын башкалардан айырмаланып, өз өмүрүн тобокелге салып болсо дагы боордошторду куткарууга жан өрөгөн азаматтардын эмгеги мактоого арзыйт.